Эми өнүгүүнүн үчүнчү фактор же болсо үчүнчү эмеси талап кылынуучу нерсе бул адаттарды өзгөртүү керек. Но жашооңордун ар бир сааты айталы мына. Бул эртең мененки айталы саат 8, бул 9, бул 10, бул 11, бул 12, бул 13 мисалы үчүн, бул 14, 15, 16, 17, 18 болду. Саат. Эми убакытта мунун ичи көрдүңөрбү? Бул убакыт. Бул убакыт. Эртең мен саат 8-де турдуңар, могу убакытты адат менен толтурушуңар керек. Мисалы үчүн, бирөөң адатын, мисалы үчүн саат 8-де китеп окуйсуң, мына. Толдубу? Китеп окуйсуң 1 саат, мисалы үчүн. 1 саат китеп окуйсуң, адат. Эми саат 9-да эмне кыласың? Сабак 9-да, мисалы үчүн айталы, сабак кыласың. Сабак. Сабак. Эми саат 10-да эмне кыласың? Ушинтип толтурушуң керек да бардыгынычы. Сабак болду. Андан кийин айталы дагы сабак, мисалы үчүн силер студентсиңер, сабак. Мына кайра сабак. Сабак. Эми саат 12-де дагы сабак болду. Эми айталы саат 1-де жөн эле калдыңар. Эмне болуп калды? Бош калдыңар, жөн эле ойноп жүрдүңөр. Эми саат 14-те, мисалы үчүн саат 2-де дагы бир жумуш кылдыңар. Айталы бул жакта дагы мисалы үчүн бир өтө бир билимдүү адам менен сүйлөштүңөр. Маек курдуңар, маек болду. Толду. Демек кайра эмнеде? Саат 3-тө дагы бош калдыңар, саат 4-тө дагы бош калдыңар. Мында болуп калса, мына. Көрдүңөрбү? Силердин убактыңар уже эмне болду? Бул жагы бош калды. Мына, бош калды. Эми күндө ушулар кайра кайталанды да, мыналарчы. Мына. Бунда кайра сабак болду. Сабак болду, окудуңар. Мында болбоду. Кайра, мисалы үчүн күндө адатыңар бар де, маек болду. Мында маек болду, а бунда кайра жок болду. Эми силер эки түрдүү түшүм аласыңар. Эки түрдүү түшүм аласыңар. Моолардан кандай түшүм аласыңар? Пайдалуу. Bundan пайдалуу, жакшы түшүм аласыңар бул жагынан, Жакшы түшүм аласыңар. Эми могу жактанчы булардан? Начар. Түшүм албайт бияктан. Вообще эле. Эва, жөн эле бекер жүргөн болсо, бул жактан түшүм албайт. Эмнеге? Анткени бул жакта иш кылган жок да, бирдемке кылган жоксуңар. Бул жактын түшүмү эмне болот бул жактын? Бул жактын түшүмү өкүнүч болот бул жактыкы. Бул текке кетирген убактыңар, муну окошкаларга эмне болуп каласыңар? Өкүнүп каласыңар да. Демек, эң биринчи эмне кылыш керек экен? Убакытты толтуруш керек. Туура пайдаланып. Убакытты толтуруш керек. Мындай бекер калбашыңар керек да. Көрдүңөрбү? Мына бардыгы 24 саатты, мына 24 сааттын бүт бардыгын ушинтип толтурушуңар керек. Эгерде толтурбай калган болсоң, мына аягы өкүнүчкө келет да. Жанагы арабчадагы макалдагы өтө сонунда, мисалы үчүн, эгерде убакыт бул кылыч сыяктуу, сен аны кеспесең монтип, ал моодундай жерлери сени кесет, кесип салат. Мына ошон үчүн өмүрдү ушундай пайдалуу колдонушубуз керек болот. Бул биздин бүгүнкү сабагыбыздын ушул өзгөрүү, өнүгүүнүн баштапкы талап кылынуучу нерселери ушул 3 тема болду. Биринчи, демек, эмнени ташташыбыз керек экен? Кыйынсынууну ташташыбыз керек. Экинчи, өзүбүздөн башташыбыз керек. Эң биринчичи, өзүбүздөн башташыбыз керек. Андан кийин адаттарды өзгөртүү керек. Күндө эгерде биздин 5 саат уктай турган адатыбыз болсо, мисалы үчүн адаттан сырткарыда кечинде 8 саат уктадык же 7 саат уктадык, андан кийин 5 саат уктай турган адатыбыз болсо, биз демек эмнени алабыз натыйжада? Жакшы. Уктай турган болсоң, өкүнүчкө кабыласың мындан башка. Ооба. Уйкучуга бир гана эмне, кандай үлүш берилет десе, уйкучуга бир гана өкүнүч берилет дейт. Түшүнүңөрбү? Демек, убакытты мындай толтурушубуз керек.